Саламатсыздарбы кесиптештер. Эгерде сиз өз билимиңизди өркүндөтүүнү кааласаңыз, анда сиз республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунан электрондук курстарды окуу аркылуу сиз курстан өтүп 72 сааттык сертификатка ээ болсоңуз болот. Курска катталуу үчүн AES Мугалим аркылуу киребиз. AES Мугалим порталына киргениңизден кийин оң тарапта эгерде сиз жыл ичинде курстан өтпөгөн болсоңуз, башкача айтканда Рипиканын курсунан өтпөгөн болсоңуз, оң тарапта билдирүү чыгып калат. Башкача айтканда, сиз бул жылы квалификацияны жогорулатуудан өтө элексиз деп. Эгерде сизде ушундай билдирүү чыгып калган болсо, анда сиз Рипиканын курстарынан өтүшүңүз керек болот. Рипиканын курстарын электрондук түрдө өз алдынча окуп, 72 сааттык сертификатка ээ болсоңуз болот. Курска катталуу үчүн ушул билдирүүнүн төмөн жагында көк шилтеме турат. Рипиканын аталышында ушул шилтемени басабыз. Шилтемени басканда бул жактан Рипиканын сайтынын баракчасы жүктөлөт. Бул жерде баракчаны сиз кыргыз тилине которуп алсаңыз болот. Которуп алуу үчүн оң тарапта турган ушул жердеги тилди тандайсыз. Тилди тандаганыңызда сайттын баракчасы кыргыз тилине которулат. Эми бул жерден сиз курстарга катталуу үчүн электрондук курстар баскычын бассаңыз болот, же болбосо бул жактан электронные курсы повышения квалификации деген баскычты бассаңыз болот. Баскычты басканыңызда кийинки бет ачылат. Бул жерден сиз тилди алмаштырып алсаңыз болот. Ушул жерди басып, кыргыз тилин тандасаңыз, сайттын баракчасы кыргыз тилине которулат. Эми бул жерден Рипиканын сайтына кирүү үчүн кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү баскычын басканда сизден электрондук почта жана сыр сөздү сурайт. Сиз бул жака поштаңызды жана сыр сөзүңүздү жазып кыйналбастан эле AES Мугалим аркылуу кирсеңиз болот. Ал үчүн вход через AES Мугалим деген баскычты бассаңыз, сиз бул жактан ушундай бет ачылат. Эми бул жерден сиз курстарга катталуу үчүн бул жерден курстар деген вкладканы тандасаңыз, бул жактан курстар чыгат. Бул жерде курстар категориялар боюнча дагы бөлүнгөн. Эгер сиз инновациялык технологиялар боюнча курстан өтүүнү кааласаңыз, ушул жерге көзөнөкчөгө белги койсоңуз, инновациялык технологиялар боюнча курстардын тизмеги чыгат. Эгерде сиз STEM билим берүү боюнча курстан өтүүнү кааласаңыз, анда ушул жерге белги койсоңуз, бул жака STEM багытындагы курстардын тизмеги чыгат. Эгер бул жерге категорияларга белги койбосоңуз, анда бул жакта бардык курстардын тизмеги чыгат. Эгерде сиз орус тилинде курстан өтүүнү кааласаңыз, русский дегенди тандайсыз. Эгерде курстарды кыргыз тилинде окууну кааласаңыз, анда кыргыз деген жерге белги койсоңуз, бул жака кыргыз тилиндеги курстардын тизмеси чыгат. Эми бул жактан сиз өзүңүз каалаган курсту тандап алсаңыз болот. Мисалы, азыр бул жерден 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө табигый илимий деген курс турат. Бул курста 5 сабак бар экен. Азыр 15 курс угуучу катталыптыр. Эгер сиз дагы ушул курска катталууну кааласаңыз, ушул курсту тандайсыз. Эгерде Сингапур билим берүү системасы боюнча курстан өтүүнү кааласаңыз, ушул жерден курсту тандайсыз. Азыр мен бул жерден 12 жылдык билим берүү боюнча курска катталайын. Курсту тандайсыз. Курсту тандаганда сизге бул жактан курс ачылат.
курска катталуу үчүн бул жерден курска катталуу деген баскычты басасыз. Бул жерден сиз курс эмне жөнүндө экендигин карап чыксаңыз болот, окуу программасы менен таанышып чыксаңыз болот. Бул жерде 5 модуль бар экен. Ушул 5 модулду окуп чыгышыңыз керек болот. Биринчи туруктуу билим берүүдө туруктуу өнүгүүнүн максаттары дейт 2 саат экен. Андан кийин 12 жылдык билим берүүдө табигый илимий предметтерди окутуунун методикасы деген 5 саат экен. Андан кийин тесттен өтөсүз. Тест 4 мүнөт экен. Андан кийин экинчи модулду окуйсуз. Андан кийин үчүнчү модулду, төртүнчү, бешинчи модулду окуйсуз. Бардык модулдарды окуп, тесттик тапшырмаларды аткарганыңыздан кийин сизге 72 сааттык сертификат берилет. Сертификат берилгенде ал сертификатыңыз автоматтык түрдө АЭС Мугалим порталына жүктөлөт дагы. Бул жерде кызыл белги менен берилген билдирүү сизден өчүп калат. Курска катталуу үчүн бул жактан курска катталуу деген баскычты басабыз. Курска катталуу баскычын басканыбызда биз курска катталдык, мына жашыл билдирүү чыгат. Бул жерден үйрөнүүгө баруу деген баскыч чыгып калат. Эми сиз бул курсту өз алдынча окусаңыз болот. Ал үчүн үйрөнүүгө баруу деген баскычты басасыз. Үйрөнүүгө баруу деген баскычты басканда бул жерде биринчи модуль башталат. Биринчи модульда бул жерде слайдтар турат. Ушул жерден сиз материалдардын баарын окуп чыгасыз. Материалдарды окуп чыккандан кийин бул жактан сохранить и продолжить деген баскычты бассаңыз болот. Басканыңызда кийинки бетке өтөсүз. Эгерде өтпөй калса, бул жактан биринчи туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген окуп бүткөнүңүздөн кийин бул жерден кийинки теманы тандайсыз. Кийинки теманы тандаганыңызда бул жака кийинки тема ачылат. Андан кийин тестти тапшырасыз. Мына оң тарапта турат. Тестти тапшыргандан кийин экинчи модулга өтөсүз. Экинчи модулду окуп чыгасыз. Үчүнчү модулду, төртүнчү жана башка. Ушинтип сиз курсту аяктаганыңыздан кийин сизге Репиканын 72 сааттык сертификаты берилет. Сертификат автоматтык түрдө АЭС Мугалимге жүктөлөт, же болбосо сизге бул жака сертификатты жүктөп алуу үчүн шилтеме дагы чыгып калышы мүмкүн. Эми дагы башка курстарга катталууну кааласаңыз, өйдө жакта башкы бет курстар, менин курстарым деп турат. Курстар деген вкладканы тандасаңыз, бул жактан дагы курстардын тизмеги чыгат. Дагы башка курсту тандап, катталып окусаңыз болот. Ал эми сиз кандай курстарга катталгандыгыңызды билүү үчүн бул жерден менин курстарым деген баскычты бассаңыз, бул жакта сиз катталган курстар чыгат. Азыр мисалы мен бул жерден 3 курска катталыпмын. Бул жакта акысыз, баардык курстар акысыз. Сиз эч кандай акы төлөбөстөн окуй берсеңиз болот. Азыр мисалы STEM билим берүү боюнча курсту аяктай элек болсоңуз, бул жерде улантуу деп чыгып турат. Эгерде сиз курсту аяктаган болсоңуз, бул жерде аякталды деп чыгат. Андан кийин бул жерде менин катталган деген, сиз катталган курстар чыгат. Менин бардык катталган курсум. Андан кийин бул жакта сертификат деген бөлүм бар экен. Сертификат бөлүмүн тандаганыңызда бул жерге сиз аяктаган курстардын сертификаты ушул жерге жүктөлөт экен. Ушул жактан сиз өзүңүздүн компьютериңизге сертификатты жүктөп алып, АЭС Мугалимге жүктөп койсоңуз болот. Ал эми тесттер дегенди тандаганда бул жакта тесттер чыгышы мүмкүн. Азырынча
менин жыйынтыгым дейт. Бул жерде тесттер дегенди тандаганда тесттер боюнча сиздин жыйынтыктарыңызды көрсөңүз болот экен. Андан кийин бул жакта тапшырмалар бөлүмүндө сизге берилген тапшырмалар чыгат. Кайра башкы бетке кайтуу үчүн бул жерден башкы бет дегенди тандасаңыз, мына аткарылып жаткан курс 3 дейт. Аяктаган курс азыр 3 курска катталгандыктан ошол окулуп курсту аяктай электен аткарылып жаткан курс деп чыгат. Бул жерде аяктаган курс азырынча жок. Катталган курс 3, сертификаттардын саны жок. Бул жактан иштелүүдө деп турат. Бул жерден сиз курстар жөнүндө дагы маалыматтарды алып турсаңыз болот. Эгер дагы башкы бетке кайтуу керек болсо, бул жерден веб-сайтка баруу деген баскычты бассаңыз, башкы бетке келип каласыз. Менин курстарым дегенди тандап, бул жерден курстарыңызды ачып алып, уланта берсеңиздер болот. Айс мугалим аркылуу Репиканын сайтына кирип, өз алдынча курстарды ушинтип окуп 72 сааттык сертификаттарга ээ болсоңуздар болот.